Кече 14 ноябрь президент Садыр Жапаров өзүнүн социалдык тармактагы баракчасы аркылуу жалпы кыргызстандыктарга, тагыраагы шайлоочуларга кайрылуу жасаган. Анда өлкө башчы шайлоого байланыштуу добушун саткандардагы, сатып алгандардагы катуу жазаланарын баса белгилеген. Мамлекет башчысы өзүнүн баракчасына жарыялаган маалымат боюнча анда кандай жаза колдонулары айтылган. Өлкө башчынын кайрылуусу төмөндөгүдөй. Шайлоодо добушун сатканда, сатып алып жаткан жарандарда жоопко тартыласыңар. 1,5 жылдан 2,5 жылга чейин соттолуп кетесиңер. Жазык кодексинде ушундай берени бар. Ошондуктан шайлоочулар добушуңарды сатпагыла, талапкерлер сатып албагыла. Эгер ушундай көрүнүштөр боло турган болсо, укук коргоо органдары катуу чара көргүлө. Мындан ары Кыргызстанда таза шайлоо салтын орнотобуз. Буга чейинки шайлоолор тарых боюнча кала берсин. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин же жергиликтүү кеңештин депутаттыгына талапкер мамлекеттик бийликтин шайлануучу башка органдарына жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына талапкер. Ошого тете талапкердин жубайы, жакын туугандары жана ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, ишенимдүү адамдары тарабынан жасалган ошол эле жосун 5-категориядагы айып пул салууга же 1-категориядагы эркиндигинен ажыратууга жазаланат. 1-категория эркиндигинен ажыратууга, жашы жете электер 1 жыл 6 айга, башка адамдар 2 жыл 6 айга чейин жазаланары айтылган. Мындай маалымат чыгаары менен аны колдоого алгандар арбыды. Президентибиздин принципиалдуу кадамын башкача жооптуу кызмат адамдары саботаж кылбоосу керек. Ал үчүн биз жарандарда кайдыгер болбообуз керек. Абдан жакшы. Эми сиз тирек болуп бериңиз элге. Ошондо гана таза шайлоо өтөт. Садыр Нуркожоевич, туура маселени көтөрүп жатасыз. Кудайым буйруса, мындан ары таза шайлоо маданиятынын Кыргызстанда ишке ашуусуна ишенип артам. Серепчилердин айтымында өлкө башчынын бул сөзүн жарандар өзүнө милдет кылып таза шайлоо өткөрүүгө ар бири салым кошуусу керек дешет. Президент айтып атат, биз буга чейинки шайлоолор тарых болуп калсын, биз болуп көрбөгөндөй таза административдик ресурс колдонбогон, добуш сатып алуу колдонбогон шайлоону өткөрөбүз. Ошого жардам бергиле деп коомчулукка кайра кайрылып атат. Бийликтин батасын алган талапкермин, бийликтин батасын алган партиямын дегендерди шайлабагыла деп атат. Эми бул биздин мамлекеттин падышасынын сөзү да. Эми ушул падышанын сөзү бул бир болуш керек. Ал талкууланбаш керек. Анан ал аткарылыш керек. Бийликтин шайлоону ачык айкын өткөрөбүз деген кадамы эми шайлоо күнү белгилүү болот дешет. Азыр коомчулук чынында таза өтсүн деген тилекте турганын айтышат. Албетте президент ошол мыйзамдын алкагында айтып атат. Ким кандай жоопкерчиликке тартылары. Биздин коомчулукта бул көнүм иш болуп калган адат да. Азыр деле угуп атабыз, анча-мынча бир туура эмес аракеттер партиялар тарабынан, кандидаттар тарабынан болуп аттыр деп. Бирок аларга толук негизде факты менен далилдениле көпчүлүгү. Албетте баарыбыз каалайбыз, ошо мурдагыдай болбостон шайлоолор ачык, таза, эч кандай добуш сатуусуз, сатып алуусуз болуп өтсө деп. Жарандар азыр шайлоонун таза жана тынч өтүүсүн үмүт кылып турушат. Албетте жоопко тартыш керек, сатылгандарды же. Эми таза шайлоо дегенде таза болуш керек да. Эми элдер деле түшүнүп калды, добушун сатпаса керек деп ойлойм. Таза шайлоо өтпөйт эч качан. Ишенбейм, бирок биз өзүбүз тандаган немени шайлайбыз. Негизи туура эле сөз болду да, колдойм. Эскерте кетсек, парламенттик шайлоонун үгүт иштери башталгандан ушул күнгө чейин шайлоонун жол жобосун бузган 128 факты катталган. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин 15 ноябрынын саат 8:00 карата берген маалыматында айтылат. Мимоза Жаныбек кызы, Мирбек Конобаев, Ынтымак, Ош шаары.